Төмөнкү Серафимовкадагы улгайган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн социалдык стационардык мекемесинде өрт чыккандыгы тууралуу маалымат Ысык Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө келип түштү. Маалымат кабыл алынган соң даяр турган кызматкерлер кырсыктын тобокелин жок кылууга аттанышты. Бул жолку тактикалык машыгууда өрт өчүрүүчүлөр стационардык мекеменин 3-кабатында чыккан өрттү чектөөгө алышты. Машыгуунун жүрүшүндө имаратта калган адамдар эвакуацияланып, өрт толугу менен өчүрүлдү. Андан соң жабыркагандар чыгарылып, биринчи медициналык жардамдар көрсөтүлдү. Күн жылыган сайын өрт кырсыгы көбүрөөк каттала баштайт. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар бөлүмү социалдык мекемелердеги кызматкерлерге жана жергиликтүү тургундарга өрт чыккан учурда кандай аракеттерди жасоо керектиги тууралуу кенен маалымат берип, мына ушундай машыгуу иштерин өткөрүшүүдө. Өрт тактикалык машыгууга атайын 2 дана өрт өчүрүү техникасы тартылды, өзү курам тартылды, анан офицердик курам. Биздин биринчи максатыбыз элди өмүрүн сактоо, иш планынын негизинде тактикалык машыгууларды жерлерде өткүзүп келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин маалымат катары айта кетсек, жыл башынан бери 26 өрт кырсыгы катталды. Былтыр болсо 2010 жылы 153 өрт кырсыгы катталды. Биз көбүнчө профилактика жумуштарды өрттүн алдын багытында жерлерде, мектептерде, коомдук жайларда түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз, өрт коопсуздук эрежелерин туура сактоо боюнча. Аталган социалдык стационардык мекемеде учурда 326 кызмат алуучу жашайт. Алардын 226сы карылар болсо, калганы мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Көбүнчөсү майыптык арабада отурат жана өз алдынча баса албайт. Өзгөчө кырдаал учурунда андагылардын сыртка өз убагында чыгып кетишине бардык шарттар түзүлгөн. Бул тактикалык машыгуу бизге, биздин кызматкерлерге жана биздин мекемеге өтө пайдалуу деп биз эсептейбиз. Себеби ар кандай кырдаалдар болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү тактикалык машыгууда мына өзүңүздөр көрүп аткандай, бизде бүт бардык жолдор жана ошол өрт өчүрүүгө камсыздоочу шаймандар бардыгы өз ордунда туруп, мына өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер. Бүгүнкү машыгуу өз максатына жеттиго деп ойлойм. Мындай тактикалык машыгуулар Чүй облусунун бардык райондорунда өткөрүлүүдө. Бул аракеттер күчүрмөн топтун даярдыгын күчөтүп, элди маалымат менен камсыз кылат. Ысык Ата районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү аймактагы калктын өрт коопсуздугун камсыздоо менен бирге жер көчүү, сел жүрүү сыяктуу жаратылыш кырсыктарынын тобокелин да азайтып келишет. Мунара Кадырзин кызы, Тилек Дайырбеков, СТВ.